Коомдук телерадио берүү корпорациясында көрсөтүлүп жаткан Ак шоола сериалынын башкы каарманы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актёру Эржан Осмонов кызы Айназик менен бүгүн бизде конокто. Атасы кызын канчалык деңгээлде билет, суроолордун жооптору кандай болду, чогуу көрөлү. Кызыңыз телевиденияга биринчи жолу келип жатабы? Ооба. Ооба. Кызыңыз түшкө чейин эмне менен алек болду? Сабагына барып келди. Сабагына келип, анан экөөбүз чогуу бияка кеттик. Түшкө чейин үйдө отургам, атамды күтүп. Кызыңыз кайсы мектепте окуйт? 57-де. 57. Англис тилинен берген мугалимдин аты жөнү ким? Англис тилин аз буларга кирелик. Бизге англиский бербейт. Кайсы сабакты жакшы көрөт? Русский литератураны жакшы көрөт. Математика. Мага физра. Кызыңыз кечээ кайсы сабактан баа алды? Кече баа алып келген жок. Көчө күнү эме чтениядан алгам. Кызыңыздын тапшырмаларынан жардам бересизби? Ооба, жардам берем. Ооба. Атаң кайсы айылда чоңойгон? Атам Таластан. Мен Талас областынын Талас районуна караштуу Талды булак деген айылында Канзавод деп коюшат. Ошол айылда чоңойгом. Быйыл айылга бардыңызбы? Ооба, быйыл барып келдик. Ооба. Канча бир туугансыз? 4 бир тууганмын. Билбейм. Сиз катышкан спектакльдерге кызыңыз барабы? Барып турат, көрүп турат. Атам Боронбай бийди, анан калгандарын мурда күнү көргөм, ошону билбей калыптыр. Сиз катышкан Ак шоола сериалын кызыңыз көрөбү? Үзбөй көрүп атат. Менден сурайт, бүгүн болуп атат деп. Атам ошол аткарган Ак шооланы аябай жакшы. Саат 10дордо көрүп атабыз, калтырбай. Кайсы кинону жакшы көрөсүң? Атамдын киносу. Эң жакшы көргөн киносун билбейм, эң жакшы көргөн мультфильми бул жана Рапунцель. Мен жакшы көргөн мультфильмим Респер, ошол животныктарды жардам берет. Чыңгыз Айтматов ким экенин билеби? Билет. Жазуучум. Кызыңызга китеп окуп бересизби? Жок, китеп окуп берелик мына акыркы жолдору. Кичинекей кезинде окуп берчүбүз, азыр болсо убакыт жок китеп окуганга. Сказкаларды окуп берет, Рапунцель, анан сказкалардан дагы Золушка, анан Красавица чудовище. Кызыңызга тамак жасап бердиңиз беле? Жумуртка кууп берем, каша жасап берем. Ооба. Кайсы жаныбарды жакшы көрөт? Ошо жаныбарды жакшы көрөрүн билбейт экенм, кайсы жаныбарды жакшы көрөт. Бирок үйдө мышык жок, ит жок, эчтеке жок үйдө. Мен итти. Кайсы жаныбардан коркот? Мышыктан коркот. Мен аябайдан эмеле кашкырдан корком, анан жыландардан корком. Кызыңыздын туулган күнү качан? 25 сентябрь 2010 жылы. 25 сентябрь. Сиздин туулган күнүңүз качан? Мен 1988 1 январь. Атамдыкын билбейм. Сиз кайсы өлкөлөргө барып келдиңиз? Биз жумуш боюнча ошо фестивалдар менен Россия, Казакстан, Турцияга чейин кыдырып келгенбиз фестивалдарга. Казакстан, анан Таласка барып келген, анан дагы
Билбейм башкаларын. Келечекте ким болгусу келет? Бизди көрүп ошо кээде актриса болсомбу деп да ойлонуп калат. Анан бизди көрүп атпайсың, артист болбой эле койсуң. Мындай бизди дарылаган врач болбойсуңбу деп, анда врач болоюнчу деп ойлонуп калат. Ырчы болгум келет. Сен ырдый аласың кызым? Кайсы ырдап бересиң? Апакем деген. Ойнотуп бизди жетелеп, орутпай бактым көгөлөп, калкалайт мерим жамалы, карызбыз сизге эселеп. Кайгымды тарттың теңселип, карызда ким бар менчелик. Жүп болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ооруйт төкөйүп. Браво. Жан кызым.